Kreon, Pestal, Mezimforte içem. Vraç maga аны жазып берди дейсиңер. Эмне үчүн? Анткени ичим көбөт, кекире берем, тамак аш болбойт. Бул туура эмес чечим. Мен ушу чечим жөнүндө айтып берем, катталгыла, лайк басып, башкалар менен бөлүшүп койгула. Жакшы кеңеш. Башкалар да билип калсын. Эми жанагы атап кеткен Фесталга окшогон дарылар эмнеден жасалат? Алар ошол чочконун поджелудочной железасынан жасалат. Ошолордо панкреатин деген өзгөчө заты бар. Ошол таасир берип, жанагы тамактарды аш кылат. Ооба, сиз ичсеңиз аш болот. Ошол учурда сиздин уйку безиңиз жалкоолукка өтөт. Тияктан готово. Бул баары түшүп аткандан кийин мен иштеп эле коеюн деп, анан уйку безиң катып калган ошодон. Андыктан жалкоолукка ал уйку безди алып келбешибиз керек. Ал ар дайым иштеп туруш керек. Уйку без албетте сөзсүз байланышкан өткө, боорго. Боорго көбүрөөк көңүл буралы. Эң биринчи стресс, депрессия жана кыжалаттыктан ас болуп, эмнени жеп атканды билели. Ачууланганында тамакка жолобойлу. Жана өтө шашып жегенибиз дагы биз тамактангандын адебинин билбегендигинен. Андан тышкары боорубузду, өттү жана май баскандарды көбүрөөк тазалап туралы. Өттүн иштешине көңүл бурсак, анан уйку без өзү дагы жакшы иштеп баштайт деп кетмекчимин.